кээ бир массалык маалымат каражаттарында кээ бир адамдарды айтып атат да, бул определенный адамдардын чөнтөгүнө түштү деп. Сиз ошого кошуласызбы? Менде андай маалымат жок. Массалык маалымат каражаттары жазып атпайбы? Бизде демократияда баарысы жазыла берет да. То есть кошула албайсыз, туурабы? Андайга мен ал нерсеге мен комментарий бере албайм. Мына талкуу суроо жооп маалында 1000 адам деген айтылды да, 1000 адам деп. Мен айтат элем, бул тармакта 1000 адам эмес, бир нече көп. Дээрлик республиканы тийиштүү маселе бул. Мына кластер деген түшүнүк бар. Мелкомбинаттан баштап, нан бышыруучу цех, макарон цех, сатуучулар, керектөөчүлөр, дээрлик Кыргызстандын баардык элине тийиштүү закон да бул. Ошон үчүн бул законду кабыл алып атканда дыккат карап, таразалап туруп, анан кабыл алсак жакшы болот. Түшпөй калган салыктар боюнча жана 499 миллион деп атпайбы? Бул эч кимдин чөнтөгүнө кеткен жок. Бирөөнүн ошо ун өндүргөндөрдүн чөнтөгүнө түшүп калды дегенге мен эч кошулбайм. Бул салыкты жалпы эл көрдү пайдасын. Эл арзан ун азыктары менен камсыз болду. Эгерде бюджетти толтурууну кааласак, биз бул салыктарды киргизүүнүн ордуна ошо контрабанда менен күрөштү күчөтсөк жакшы болмок да. Эгерде азыр бул салыкты кайрадан киргизе турган болсок, контрабанда буга чейин алыбыз жетпей аткан контрабанда мындан да катуулап күчөйт. Салык жок маалында кирип аткан контрабанда незаконный ввоз деп айтып атабыз. Салыктарды киргизгенден кийин бир нечелеп өсөт. Биз ситуацияны колдон чыгарып контролдой албай калабыз. Натыйжада мелкомбинаттар токтойт. Салык түшпөйт. Баалар кымбаттайт. Эл арасында наразычылык пайда болот. Анан дагы бир багыт бул мал чарбасына дагы зыянын тийгизет. Ошол жерден өндүрүлүп аткан отурбилер, мына комбикормный цехтер бизде 1-2 эсепке албаганда комбикормный цех бизде жок. Ошо мелкомбинаттан вторичный продукция катары биз колдонуп жүрөбүз ошону. Бул комбикормду эртеге Казакстандан ташып калабыз. Бир нече эсе кымбат болот. Ал ошол келип этти, сүттү, жумуртканы кымбаттатат. Натыйжада биздин айыл чарба тармагы не конкурентоспособный болот. Ошон үчүн урматтуу депутаттар, мен бул мыйзамды колдобоого чакырам. Ошол 2018 жылы өзүнүн срогуна чейин бул мыйзам иштей берсин.